Саламатсыздарбы, мен Кеңешбек кызы Дария. Балдардын укугу жөнүндө конвенция. Балдардын укуктары 20-кылымдын башында балдарга карата зордук зомбулуктарды тыюу максатында алгачкы расмий документтер, нормативдик актылар алдыңкы өнүккөн мамлекеттерде кабыл алына баштаган. 1924-жылы Женева декларациясы кабыл алынып, дүйнө элдерин балдарга татыктуу шарт түзүүгө чакырган. 1989-жылы 20-ноябрда балдардын укугу жөнүндө конвенция кабыл алынган. 20-ноябрь бүткүл дүйнөлүк балдар күнү, 1-июнь балдарды коргоо күнү. Бириккен Улуттар уюмунун баланы коргоо жөнүндөгү конвенциясы. 20-ноябрь 1994-жылы Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмунун балдардын укугу жөнүндө конвенциясы кол коюлганына байланыштуу Кыргыз Республикасынын балдар укугун коргогон документтеринин баары ушул конвенциянын жоболоруна туура келиши керек. Бул конвенция балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча мыйзам чыгаруучулуктун негизи болуп саналат. Кыргыз Республикасы конвенцияга 1994-жылдан 12-январдагы Жогорку Кеңештин чечими менен мүчө болуп келе жатат. 2012-жылы 10-июлда Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө кодексинин жаңы редакциясы кабыл алынган. Балдардын укуктары. Балдардын баарынын укуктары бирдей сакталууда тийиш. Баланын укугу ата-энеси менен чогуу камкордукта коргоодо жашоого укуктуу. Бактылуу балалыкта жашоого. Баланын укугу жеткиликтүү тамак-аш, суусундукка. Бала өз оюн эркин айтканга, көз карашын ортого алганга. Ар бир бала эркин жашоого, бирден зордук зомбулук көрбөгө укуктуу. Балдар эс алууга укуктуу. Балдар эне тилде сүйлөөгө, өзүнүн динин тутууга жана өз элинин маданиятын сактоого укуктуу. Балдар оор кара жумуштан корголууга укуктуу. Балдар психологиялык жана физикалык зордук зомбулуктан корголууга укуктуу. Биринчи статья. Эгер сен 18 жашка чыга элек болсоң, анда сен өспүрүм болуп эсептелесиң. Экинчи статья. Сен дискриминациядан корголууга укуктуусуң. Бардык балдар бирдей укукка ээ. Үчүнчү статья. Сен чоң кишилердин тарабынан корголууга жана алардын камкордугун көрүүгө укуктуусуң. Төртүнчү статья. Сенин укуктарың сакталыш керек. Бешинчи статья. Өзүңдүн зээндүүлүгүңдү өстүрүүгө укуктуусуң. Алтынчы статья. Сен жашоого жана ден соолукта өнүгүүгө укугуң бар. Жетинчи статья. Сен ысым алууга жана граждандуулукка укугуң бар. Сегизинчи статья. Сен өзүңдүн индивидуалдуулугуңду сактоого укуктуусуң. Тогузунчу статья. Эгерде ата-энең ажырашып кеткен болсо, сен алардын кимиси менен жашагың келерин эске алышы керек. Сен экөө менен тең катышууга укуктуусуң. 10-нчу статья. Ата-энең кайсы гана өлкөдө болбосун, сен алар менен жашоого укуктуусуң. Биринчи статья. Сен алып качууга эч кимдин укугу жок. 12-статья. Сен ой пикириңди эркин болушуна укуктуусуң.